Салам достор. Бүгүнкү видеодо сулуулукка жетелеген бир канча кадамдар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Сулуу болом десеңиз, уйкуну жакшы кандырыңыз. Сапаттуу уйку ден соолугубузга, маанайыбызга, жигердүүлүгүбүзгө эле эмес, өң келбетибиздин жакшы болушуна да себеп болот. Мээнин иштешин жакшыртат, пайдалуу гормондорду бөлүп чыгарат. Андыктан уйкуңузду калыпка салыңыз. Bir аптадан кийин эле бет териңиздин өңү жакшырып, маанайыңыз мурункудан башкача болуп, көтөрүлүп калгандыгын байкабай койбойсуз. Суусундукту көп ичиңиз. Организм физикалык жана психикалык абал үчүн дене менен мээнин иштешин бир калыпта кармоого кабыл алган суусундуктун өлчөмү чоң таасирин тийгизет. Суу ичет десе эле жөнөкөй эмес. Лимон, жалбыз жана башка пайдалуу чөптөр кошулган чай демдеп, жемиштерден шире жасап ичиңиз. Териңиз сыйдам тартып, нымдуулук сакталып, кургабай өңүнө чыгат. Көнүгүү жазаңыз. Физикалык күч жумшоонун пайдасы тууралуу дайым эле кеп болуп келет. Эгер буга чейин ишенбесеңиз, анда алектенип көрүңүз. Жыйынтыгы сизди абдан кубандырат. Терини тартып, булчумдарды бекемдейт. Бырыштар жазылат. Үй-бүлө жана жакындарыңыз менен көбүрөөк убакыт өткөрүңүз. Жашообузду эң эле жагымдуу маанайга бөлөгөн жакын адамдар менен чер жазышса сүйлөшүү эмеспи? Даамдуу тамак аш, жагымдуу эскерүүлөр, чын жүрөктөн чыккан күлкүлөр ден соолугубузга оң таасирин берет. Ал эми ички организмдин саламаттыгынын сак болушу бетиңизден да билинет. Китеп окуңуз. Көптөн бери окуй элек же окуйун деп пландаган китебиңизди кечиктирбей окуңуз. Китептин беттерин ар бир күнгө бөлүп коюп окуңуз. Жаңы идеялар, жаңы көз караштар сөзсүз пайда болот. Мээңизде жалаң гана жагымдуу ишмердүүлүк өкүм сүрөт. Хоббиңиз үчүн убакыт табыңыз. Ар бир адамдын өзүнө гана тиешелүү жана аны өзгөртө албаган хоббиси бар эмеспи? Өзүңүздүн жактырган хоббиңиз менен алектенүүдө, рахаттануу, жагымдуу маанайдын көптөгөн пайызын аласыз. Андыктан хоббиңизге убакыт бөлүүнү унутпаңыз. Сүрөткө тартыңыз. Жашооңуздагы жагымдуу көз ирмемдерди кийинкиге сактап калууну кааласаңыз, фотоаппарат алыңыз дагы сүрөткө тартыңыз. Мейли табиятты, мейли кесиптештериңизди болсун, айырмасы жок. Болгону ал сүрөттөрдү кагазга чыгарып, альбомго салып коюңуз. Чыңалган денени жазууну үйрөнүңүз. Кээде жумуштун көптүгүнөн денебиздин бардык жери катып калат. Булчумдар чыңалып, тырышып калат. Мындай учурда маанай жок болот. Анан албетте мындай учурда соолугуңузга кам көрүп, маска жасап алектенгиңиз келбей калат. Андыктан булчумдардын тырышын сөзсүз жазганды үйрөнүп алыңыз. Ал үчүн жагымдуу музыка коюп бийлесеңиз болот. Өзүңүздү өзүңүз эркелетиңиз. Ашыкча салмак кошуудан чочулап, ар дайым эле табитиңиз тарткан таттууну жей албайсызбы? Жок дегенде аптасына бир жолу өзүңүзгө өзүңүз эркелетип таттуу сатып жеңиз. Салмагыңызга таасир тийгизбейт. Же болбосо киного, театрга барыңыз. Бардык нерсеге ыраазы боло билиңиз. Ыраазычылык билдирүү же ыраазы болуу сыпаты жашоодогу эң маанилүү жагдайлардын бири. Себеби нааразычылыкта терс энергия көп болуп, сиздин сулуу жүзүңүзгө терс таасирин тийгизип коюшу ыктымал. Андыктан ар дайым жашоодон рахат алып, колуңузда бар нерсеге топук кылып ыраазы болуп жашаңыз.